Айтсаңыз, мына бұл долбоордун, мыйзам долбоордун Кыргызстанга артыкчылыгын бир эки сөз менен айткылачы. Урматтуу Алы Азимович, бул долбоордун эң максаты бул жанагы аныкталбаган, орусча айтканда неоправданный өтө жогорку бааны тарифти же болбосо демпинг деп ататкан өтө ылдыйкы баану болтурууда авиа бийликтери ошого кийлигишүүгө укугу бар. Анда айткылачы, мына Кыргызстан менен паритеттик режим кандай сакталып атат Турция менен? Эми декларативно өзүңөр билгендей, алар менен биздин катташуубуз бирдей паритеттик негизде түзүлгөн. Бирок авиа катташууну эгерде карап көрсөк, анда түрк тарабынын авиакомпаниялар бизге караганда көбүрөөк аткарып атат. Так айткыла, бүгүн канча рейс бизге келет, биздики канча барат? Бир жумада, мисалы үчүн. Азыр. Так, бүгүнкү күндө Бишкек Стамбул боюнча 7 каттам аткарылып атат жумасына. Аны Эйр Манас аткарат жана 2 каттамды биздин авиатрафик. Да, Эйр Манас анын ордуна Пегас учуп атат, код шерп менен жазылган боюнча. Эйр Манас эми Пегастан Да, ошол. Кыргыздын компаниясына айткылачы, ким каттап атат? Авиатрафик 2 рейс аткарат. Түрк Hava Жолдору? Түрк Hava Жолдору 10 рейс аткарат жумасына. Ушул паритет банан, тактап атасыңар. Эми ал эми аткаруулар жана сунушталган негизде паритеттик негизде түзүлгөн бул келишимдер. Бирок аткаруу жагына келгенде биздикилер азыраак аткарып атат. Канча авиакомпания бар мамлекеттик? Азыр 5 авиакомпания бар, 3 авиакомпания пассажирский, бу Air Manas, Авиатрафик и TestJet, 1 авиакомпания Радитестинг деген кичинекей самолеты бар и правительственная компания RKG деген Ту-154. Мамлекеттик канча? Кандай? Государственная компания RKG. Бирөө да? Да, бирөө эле. Аэропорт Манастыкчы? Вот ошо аэропорттун Манасы дочерняя компания. Кыргызстан? Кыргызстан учпайт. Жок, авиакомпания бар да. Авиакомпания бар, бирок сертификат иштебейт да. Ушунда келишим түзүп атканда бир соодалашпайсыңарбы келипчи? Булар деген хабын өздөрүн күчөтүп атпайбы ал жактан? Турция аркылуу бүт Европа, Америка баарына учуп атабыз. Туура. Убакыт токтоткула. Анан кийин деген силер ушунда соодалашып бир суднолор сурабайсыңарбы, бир 3-4 судно бергиле биздин Кыргызстанбы же RKG'би. Анан бизге да жардам бергиле ушундай деп бир соодалашканга барбайсыңар. Жөнүндө демпингке каршы деп атасыңар, өзүңөр демпингке шарт түзүп берип атасыңар. Кандай бул? Ал Азимович, ушуну караштырып атканда биз көп сунуштар менен чыкканбыз. Ошол эле Түрк авиакомпаниясына азыркы күндө алар бизге көп жардамдарды берип атат. Жанагы эле биздин жарандык авиа агенттигинин адистерин сертификациядан өткөрүүгө, квалификациясын жогорулатууга алар ошол жолдорундагы бекер ташып барып бизди окутуп сертификаттарын берип, жана ошондой эле өзлөрүнүн жанагы тренажерлорунда окутуп жаңы азыркы учактар менен учууга мүмкүнчүлүк алууга, жана ошондой эле биздин жанагы азыркы сүйлөшүп аткан Ош Стамбул рейсин ачууга, ошол ачууга максаттарыбызды ушул сүйлөшүүлөрдө колдонуп атабыз. Ушул жардам берген, Ош Стамбулду жаап койду го, ошол жардам берген. Жок, эмнеге жаап койду? Жок, ошону кайра жандандырууга. Канча жыл болду, ушуну бир жандандырбайсыңар, ушуну келишимге кол коерде Ош Стамбулду ачкандан кол койбойсуңарбы андачы? Ошону жандандырууга биз азыр аракет кылып, мына бүгүнкү күндө бир 3-4 жолу түрк авиалиниялар компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, алардын биринчи орун басары жана Бишкектеги бердеги представитель менен сүйлөшүүлөр өткөрүп, мына бүгүнкү күнү Турциядан 2 адиси
Ошко учуп келип атат. Ошол биздин аэропорттун жанагы өзгөртүүлөрдү көргөнгө. Жок, учуп эле атканда эмнеге аны силер жабырышчысына жол бердиңер да анда? Ушунда кол койбой туруп анан аштырып туруп анан айтпайсыңар, кайра кайталатасыңар. Эми биз азыр муну биринчи окууда алып келдик да. Биз азыр процесс жүрүп атат. Сүйлөшүүлөр да. Жок, кол коюп койгон турбайсыңар, биринчи окууда алып келген мененчи. Кол коюлуп турбайбы? Бул протоколго кол коюлган. Ратификация азыр жасалып атат да. Учактарын берип атат десең, учактарын бекер берип атабы бизгечи? Акча төлөп атабыз да, биз керек болсо кымбат төлөп атабыз акчаны. Анан мында Кыргызстандын кызыкчылыгын кичине ойлогула да, элдин кызыкчылыгын ойлогула да, кандай болот? Кол коюп эле анан баарын эле демпинг кылып берип коюп атпайсыңар. Мына ошол эле Аэрофлот менен деле ошондой болду, мисалы үчүн. Туурабы? Бүт позицияны алдырып койдуңар, Минтранс. Pegasus деп мына келген болчу. 999 сомдон билет кылып Ошко учуруп аткан кана бүгүн ал? 5000ден, 3000ден учуруп атат, 4000ден элге. Убагында жыргатып жибербедиңер беле? Реклама кылып атып, ой ушундай жыргайбыз, кирсе эле болду бизге депчи. Кана бүгүн ал? Самолеттор да калбай калды бүгүн. Канча самолеты калды ошо Эрманастын бүгүн? Бир самолеты калды бүгүн. Мына жыйынтыгы. Ошолорду кийребиз деп туруп, биздин жергиликтүү отечественный мекендеш өзүбүздүн авиакомпанияларды банкрот кылдыңар, жок кылдыңар. Азыр эми келип алып, бирөө калып ал да кетип атат. Жыйынтыгында биз эчтеке жок калып атабыз.